Салам достор, сиздер менен Oni Top каналы. Жай эс алуунун, саякат кылуунун мезгили. Кайсы жака барып эс алыш керек? Бул жөнүндө маалыматтар абдан көп. Бирок кайсы мамлекетке барыштын кажети жок экендигин бүгүн сиздерге биз айтып бермекчибиз. Алдыңыздарда жашоого мүмкүн болгон топ 5 мамлекет. Биз менен болуңуздар. 5-орун Бенин. Өлкөдө бактылуулук индекси 3,484 түзөт. Батыш Африканын түштүк бөлүгүндө жайгашкан. 37% калкы жакырчылыкта жашашат. Өлкөдө сабаттуулук 34% түзөт. Медициналык кызмат төмөн. Өлкөдө суунун сапатынын начардыгынан оорулар абдан көп. 4-орун Афганистан. Бактылуулук индекси 3,360. Калктын 2 бөлүгү жакырчылыкта жашашат. Сабаттуулук эркектер арасында 43%-ды түзсө, айымдар арасында 12%-ды гана түзөт. Бардык дүкөндөрдөгү, базарлардагы товарлар чет өлкөдөн алып келинет. Дүйнөдөгү 93% наркотикалык заттар бул өлкөдө өндүрүлөт. Сирия. Сирия дегенде ойбузга согуш келет. Бактылуулук индекси бул өлкөдө 3,69. Сириялыктар үйлөрүнөн өтө олуттуу маселе учурда гана чыгат. Көп энелер балдарын мектепке жиберүүдөн коркушат. Себеби бул жактагы аскерлер кичинекей балдарды дагы аяшпайт. Өлкөдө көп үйлөр жарактан чыккан. Көпчүлүктөрү подвалдарда жашашат. Электр энергиясы дээрлик жокко эсе. Бурунди. Бүгүнкү топто 2-орунду ээлейт. Бактылуулук индекси 2,905. Чыгыш Африкадагы чакан мамлекет, дүйнөдөгү эң кедей мамлекет. Жакырчылыкта калктын 60%-ы гана жашайт. Жашоо узактыгы орточо бул өлкөдө 40 жаш. Элестетиңиздер, болгону 40 жаш. Медицина абдан төмөн. Этникалык чыр-чатактар байма-бай орун алып турат. Оорулар абдан көп. Ошондой эле бул жактагы жолдордун 7%-ына гана асфальт төшөлгөн. Түндүк Корея 1-орунда. Корея Демократиялык Республикасы 1948-жылы 9-сентябрда түзүлгөн. Кореяда маалымат алууда тышкы булактар колдонулбайт. Ким Чен Ынга тиешелүү гана интернет сайттар бар. Кореялыктар айга биринчи ким конгонун билишпейт. Өрт учурларда эң биринчи үйдөн башкаруучулардын портреттерин алып чыгышат. Кореялыктар жумасына 6 күн иштейт. Ал эми жекшемби күнү болсо ишембиликке чыгышат. Мына ушундай достор. Эгерде бүгүнкү видео сизге жакса, класс басыңыз, ой пикир калтырыңыз жана бул видео менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Сиздер менен Oni Top каналы болду. Бардыгыңыздарга жагымдуу күн каалайт.